Өкмөт чечип бергиле дейт. Анан өкмөт башы жок. Булар эмнени чечет? Рахмат. Дастан Арсбек жогоруда айтып чыккан кесиптештерди мен да колдойм да. Эми чечилбеген чек ара маселесин чечишибиз керек да. Анан өкмөт башы өзү келиш керек. Укук коргоо органдары баары келиш керек. Анан Баткенде кел вице-премьер менен жергиликтүү губернаторду коёндон коркок болуп заставадан чыкпай жот, алар кетсин деп атса, биз буларды келсин деп атабыз да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе чек ара маселесине миграция башчысын кандай тиешеси бар? Баткендеги чек ара кырдаал турукташып калды. Якутияда эмне болуп атат? Бөтөн элде, бөтөн жерде биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрүн таппай 2 көз 4 болуп отурса, миграция башчысы орун басарын жөнөтүп кое турат. Ал эмнени чечет? Эмнени чечет? Эмне отуруп бул жерде? Вице-премьер кошулуп ошол жакка барыш керек, Якутскийге. Ошол мэри менен сүйлөш керек. Ошол жакта өкүлдөр менен сүйлөш керек. Кана берде биздин чек ара маселеси бул Тышкы иштер министрлигинин милдеттеринин бирине кирет. Кайда Тышкы иштер министри? Кана башкы прокурор? Канча киши, 7 киши кылмыш иши козголду дейт. Сурайык да. Мынча киши барымта калдым дейт. Тажик тараптан 2 киши калды дейт. Эмне үчүн ушундай маалыматтар чыгып кетти? Улуттук коопсуздук кызматы келиш керек. Анан отуруп алып булар маалымат туккан эмне пайда? Эл эртең биз эмне дейт? Ошондуктан миграция башчысын бирге кереги деле жок, буга суроо деле жок болуш керек. Буну тез арада вице-премьерди коштуруп Якутияга жөнөткүлө. Кээ бир кесиптештерим айтып атпайбы, буну саясат кылбагыла депчи. Биз саясат кылып аткан жокпуз. Өкмөт башчы өзү саясат кылып атат. Ал киши билген. Бул жерде бүгүн Баткен чек арасы боюнча кырдаалды талкууга алдыңар. Негер өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкөевич Якутияга кетсе, ошол жакта кырдаалды турукташтырып кетет. Мен түшүнмөкпүз, биз түшүнмөкпүз. Бирок ал Ошко кетип атпайбы? Башка иштер менен кетип атпайбы? Анан булардын маалыматын несин угабыз? Булардын маалыматтан уккандан көрө Камчок Ташиевден уксак болот аны. Баткендеги ыйлап сүйлөгөн чалдын сөзүн YouTube'дан Кыргызстандын баары көрдү го. Ыйлады го, былтыкты жаным алып жатам. Өкмөт чечип бергиле дейт. Анан өкмөт башы жок. Булар эмнени чечет? Эмнени чечет? Булар ушул турган турушу менен Якутскийге кетсин, азыр отуруп алып бортко. Чечип келсин жок дегенде бир маселени. Ошол жакта кырдаалды турукташтырып келсин. Баткенде кырдаал турукташып калды. Анан азыр айтып атпайсызбы? Өкмөт башчыга боор урупчу. 3 күн мурун бериш керек деп. Мына Баткендеги кырдаалды биз күн тартибинде бар беле. Бул чукул кырдаалда. Чек арадагы маселе боюнча 3 күн мурун өкмөт башчыга айтышыбыз керек экен да, сиз келиңиз, ушуну талкуулайбыз деп. Өкмөт башчы өзү келиш керек. Бизди бюджетти кабыл алдырганда, кезек сессияга чакырганда, бир эле күн мурун эмес, 1 саат мурун чакырасыздар го. Регламенти жок эле. Кел добуш бергиле деген, добуш берип кетебиз го. Анан өкмөт башчы 3 күн мурун айтат экенбиз, кел айтып кетиңиз деп. Бул болбогон нерсе да. Саясатты өзүбүз кылып атпайсызбы? Анан ушундайдан анан сөздөрдү угасыз да. Не деген сөздөрдү угуп атабыз? Парламенттин башында. Туура айтат Алмамбет Насырканович. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек-чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эге турдун отставкасы каралыш керек деп. Мен да кошулам ушуга. Рахмат.